Депутат Айбек Маткеримов Жалал Абад облусунда 1995 жылга чейин балдардын клиникалык ооруканасы иштеп келгенин, ага ылайык жоюлуп кеткен медициналык мекемени кайрадан ачуу керектигине токтолду. Балдардын клиникалык ооруканасы болгон. Кийин областык ооруканага кошулуп кеткенде, бүгүн өтө муктаж областык балдар клиникалык ооруканасына. Ошону бир өзүңүз көзөмөлгө алып, өкмөткө жеткирип, biz de бул жактан айтайлы, Саламаттык сактоо министрлиги менен чогуу иштешип, бир отдельный бөлгөнгө бүт шарты зданиялары бар. Ошол эле медициналык мекемелердин ичиндеги, ооруканалардын ичиндеги имараттардын жеке клиникалык болуп кеткени көп кездешип атат да күндөрү. Ошолор боюнча сиз бир маалымат берип койсо бизге тиешелүү министрликтер, кайсыл шаарларда, кайсыл ооруканалардын ичиндеги имараттар жеке клиникаларга берилип кеткен. Анткени мына өзүбүздүн ооруканаларга места жетишпей, канчалык талаш тартыш болуп атат. Ошол эле оорукананын ичинде бир зданиясында жеке клиникалык оорукана кылып алып иштеп аткан фактылар бар. Ошону бир тактап берсеңиздер. Андан кийинки маселе мына трансформация боюнча. Мына бүгүн мен да айылга барып, элдер менен жолугуп келгенде, биздин президентибиздин жанакы мунапысына таянып, кээ-бирки дагында эле ошол жер саткан мафиялар элдердин үлүштөрүнө чейин чекке берген аракет кылып атыптыр. Уже трансформациядан өткөн березин деп. Ошол эле мезгилде убагында кээ-бир жетекчилик кызматтарда туруп, ошол жерлерди сатып, коррупцияга аралашкандар бүгүнкү иштеп жаткан жергиликтүү бийликти, акимдерди бут тосуп, ошол өзүнүн кылган кылмыштарын жашыруу үчүн ар кандай жолдорго барып атыптыр. Ошол трансформация маселесинен катуу көзөмөлгө алып, мына канчалаган жерлерди кайтарып келип атат. А бирок ошолорго дан болуп көрбөгөндөй пут тосуу болуп атыптыр. Андан көзөмөлгө алып койсоңуздар. Акыркы маселе, мына кээ-бирки айыл өкмөттөрдө, шаарларда документтештирилбеген жерлер бар экен. Эски клубтар, китепканалар, же болбосо кээ-бирки эски имараттын ордулары документи жок калып кетип, ошолор жеңичинен кээде мындай сатылып калып атыптыр да. Мен өткөндө Фугинин башчысынан сураганда ошондой маалыматтар болгон. Көптөгөн жерлердин документтери жок. Ошондуктан мен сунуш кылат элем, ушул мамлекеттик каттоо кызматы аркылуу 1 айлык акция жарыялап, ошондой документи жок жерлердин баарыны акциянын аркагында бир документтештирип койсок жакшы болмок. Рахмат.